Ош шаарында жер үстүнөн өтүүчү өтмөктүн куруу иштери башталды. Бүгүндөн тарта коммуникация түйүндөрүн даярдоо, пландоо иштери жүрүп жатса, эртеңден тарта казуу иштери башталат. Бул курулуш эгемендүүлүк күнүндө пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Ош шаарынын Масалиев жана Алишер Навайы көчөлөрүнүн кесилишинде жер үстүнөн өтүүчү өтмөк курулууда. Өтмөктүн бийиктиги 6-7 метр болот. Төрт тарабынан атайын адамдар чыгуучу тепкичтер каралган. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, кары картаңдар үчүн төрт тарабына лифт коюлат. Үстүңкү айлампадагы кеңдиги 4 метр болот. Кышында жаан чачын мезгилинде кыйынчылык жаралбашы үчүн үстү катуу айнек менен жабылат. Бийиктиги 6-7 метр, 7 метрге жакын болот. Транспорт мишет. Сапат курулуш деген чыккан өттү 45 миллион сомго. Азыр баягы жер алдында коммуникацияларды сагалас иштер жүрүп атат. Ал бүтүп калган болсо, буюрса жер иштерин баштайбыз. Курулуштун төрт тарабынан чыгып түшүүгө атайын экскалатор болот. Ошондой эле адамдар айланып басып өтүүчү жайга атайын жумшак резинанын аралашмасы менен жасалуучу материалдар менен төшөлөт. Өтмөктүн бийиктигин эске алуу менен коопсуз болушу үчүн кеминде 2 метр болгон заманбап архитектуралык дизайн менен камтылган тосмолор орнотулат. Мындай курулуш учурунда биз жолду казуу иштери болот. Ошондуктан биз тиешелүү кызматтар менен макулдашып, тиешелүү ордер алдык. Кээ бир учурда жол бир тараптуу жабылып калышы ыктымал. Ошондуктан бул жогорудагы жумуштардын бардыгы келечекте шаар элине, коноктор үчүн ыңгайлуу шарт түзүү максатында болуп жатканына байланыштуу туура түшүнүү менен кабыл алууңуздарды өтүнөбүз. Ош шаардык мэриясынын жол тыгындарын азайтуу аракеттери муну менен чектелбейт. Быйыл дал ушул кыймыл көп болгон аймактагы Алай көчөсү ачылууда. Бүгүнкү күндө асфальттоо иштери башталуу алдында турат. Мында Ал-Бухари мечитинин кызыл сызыкка чыккан бөлүгүн мечиттин жааматы өз каражатына сүрдүрүүдө. Жол 6 метрге кеңейтилди. Кошумча тротуар курулат. Бул жерде баягы ток чыңалуунун чоң эмелери өткөн экен. Баарын ошол үстүдөгү чыңалуулардын баардыгын жердин астына киргизди. Бул боюнча өзүнчө дагы чоң иштерди аткарды. РЭС тарабынан тендерден эме болуп туруп, толук алар бүтүрүп беришти. Мындан 2 жума мурун толук бүтүрүп бергенден кийин, андан кийин биз өзүбүздүн жолду жасоо иштерине киришип, бүгүнкү күндө кызуу иш жүрүп аткан мезгили. Шаар мэри быйыл дал ушул унаа тыгыны көп катталган жолдорго чыгуучу кошумча ички жолдорду ачуу тапшырмасын берген. Ага ылайык 3 жердеги ички жолдордо иш кызуу жүрүп жатат. Ал эми жер үстүнөн өтүүчү өтмөк курулгандан кийин экинчи этапта жер астынан өтүүчү өтмөк куруу да пландалган. Роза Акматжан кызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.